Жергиликтүү бюджет жана бюджет аралык мамилелер деген эмне? Жергиликтүү бюджет жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түзүүчү, бекитүүчү жана аткарылуусун көзөмөлгө алуучу жергиликтүү бюджет. Жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү кеңештердин ченемдик укуктук актылары менен бекитилет. Ал эми бюджет аралык мамилелер бул мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы экономикалык жана бюджеттик укуктук мамилелерди жөнгө салуу, бюджеттик процессти уюштуруу жана жүзөгө ашыруу маселелери боюнча мамилелердин жыйындысы. Бюджет аралык мамилелердин мүнөздөмөсү. Биринчиси, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин өзүлөрүнө бекитилген киреше булактары бар. Экинчиси, республикалык бюджеттен мамлекеттик, ал эми жергиликтүү бюджеттен жергиликтүү маселелер каржыланат. Үчүнчү, мамлекет жергиликтүү бюджеттин тийиштүү аткарылуусун, республикалык бюджеттин эсебинен бюджет аралык трансферттер менен камсыз кылуунусун кепилдейт. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизилген өзгөрүүлөргө байланыштуу киреше же чыгашадагы зыяндын ордун толтуруу. Жергиликтүү бюджеттин булактары. Жалпы мамлекеттик салыктар. Сатыктан түшкөн салык 100%, ыктыярдуу патенттерлөөдөн 100%, бирдиктүү салык 100%, милдеттендирилген патенттерлөөдөн 100%, жер кендеринен түшкөн салыктын 50%, стратегиялык кең байлыктар алтын, газ, нефтти эске албаганда. Жергиликтүү салыктар. Жер салыгы 100%, мүлк салыгы 100%, салык эмес төлөмдөр жана трансферттер. Өлкөбүздүн бюджеттик тутуму төмөнкүлөрдү камтыйт. Консолидацияланган бюджет, социалдык фонддун бюджети, мамлекеттик бюджет, республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттер. Республикалык бюджет кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу 2 жылга болуп, 3 жылдык мөөнөткө түзүлүп бекитилет. Өлкөбүздөгү бюджеттик процесс төмөндөгүдөй жүзөгө ашырылат. Экономика жана финансы министрлиги тарабынан түзүлөт жана аткарылат. Өкмөткө тапшырылат. Андан соң Жогорку кеңеш республикалык бюджет жана анын аткарылуусу тууралуу мыйзамды бекитет. Кийин Кыргыз Республикасынын президенти жактырат. Ал эми жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлөт жана аткарылат. Бюджет аралык жөнгө салуу субъектилери республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаарлар жана айыл аймактары болуп, бардыгы 484 субъект бар. Бюджет аралык мамилелер. Тиешелүү бюджеттерге кирешелердин өздүк булактарын туруктуу негизде бекитип берүү, жалпы мамлекеттик салыктарды башка деңгээлдеги бюджетке чегерүү, трансферттердин өлчөмдөрүн аныктоо, чыгаша милдеттенмелеринин башкаруу деңгээлдеринин ортосунда бөлүнүшү, каржы ресурстарын карызга алуу укугун бекитүү менен мүнөздөлөт. Бюджет аралык мамилелер төмөнкүлөр аркылуу жөнгө салынат. Жалпы мамлекеттик кирешелердин чегерүүлөрдүн ченеми ар жылдык республикалык бюджет жөнүндө мыйзам менен белгиленет. Жалпы мамлекеттик кирешелерге киреше жана сатуулардан салык, жер казынасын пайдалануу үчүн салык жана жыйым, ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизиндеги салык, бирдиктүү жана чекене салык жана инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө чегерүүлөр сыяктуулар таандык. Жергиликтүү бюджеттерге теңдештирүүчү жана максаттуу трансферттер. Трансферттер бул бир бюджеттен башка бюджетке, негизинен жогорку бюджеттен төмөнкү бюджетке белгиленген максаттарга кайтарымсыз бөлүнүп берилүүчү каражаттар. Жергиликтүү бюджеттерге теңдештирүүчү трансферттер жана максаттуу трансферттер берилет. Ошентип бюджет аралык мамилелер чегерүүлөрдүн нормативдери жана бюджет аралык трансферттер аркылуу жөнгө салынат. Бюджет аралык трансферттер, теңдештирүүчү трансферттер, бюджеттик ссудалар жана максаттуу трансферттер болуп 3кө бөлүнөт. Теңдештирүүчү трансферттер жергиликтүү бюджеттердин каржылык кыйынчылыктарын жабуу үчүн республикалык бюджеттен берилген каражаттар. Алардын көлөмү жергиликтүү бюджеттердин керектөөлөрүнө жараша берилет. Көлөмдөрү өкмөт тарабынан бекитилет. Түрткү берүүчү гранттар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн долбоордук конкурстук негизде республикалык бюджеттен берилүүчү акча каражаттары. Бюджеттик ссудалардын каржылоо булактары республикалык бюджет жана башка жергиликтүү бюджеттер. Алар жергиликтүү бюджеттин каржылык кыйынчылыктарын жабуу үчүн берилет. Алар кайтарымдуу, мөөнөттүү жана кайтарымсыз болуп 3кө бөлүнөт жана эсептен чыгарууга жатпайт.
Эгерде бюджеттик суудалар келишимде каралган мөөнөтүндө кайтарылбаса, Финансы министрлиги аны жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринен өндүрүп алуу укугуна ээ болот. Жергиликтүү бюджеттер республикалык бюджеттен сууда алуу үчүн экономика жана финансы министрлигине кат түрүндө кайрылат. Бюджеттик сууда берүү тууралуу кат түрүндөгү кайрылуусу министрлик тарабынан 1 айлык мөөнөттүн ичинде каралат. Эгерде маселе оң жагынан чечилсе, министрлик өкмөттүн чечим долбоорун демилгелеп, каралган тартипте өкмөттүн кароосуна жөнөтөт. Ал эми оң жагынан чечилбей турган болсо, экономика жана финансы министрлиги кайрылуу келип түшкөндөн тартып, 1 айлык мөөнөттө сууда берүүдөн баш тартуунун себептерин белгилеп, жооп кайтарат. Эгерде аткаруу органы тарабынан документтер тизмеси берилбесе, министрлик бюджеттик сууда берүү тууралуу кайрылууну кароодон баш тартууга укуктуу. Бюджет аралык мамилелерди финансы министрлиги башкарат. Ал жергиликтүү башкаруу органдарынан келген кайрылууларды жана аймактык каржы органдарынан келген маалыматты карап чыгат. Андан кийин смета, бюджеттик реестрлерди интернет аркылуу башка казыналыкка жөнөтөт. Башкы казыналык аларды онлайн режимде өлкөдөгү 55 райондук казыналык бөлүмдөрүнө жөнөтөт. Алар трансферттердин келүүсү боюнча ар бир жергиликтүү башкаруу органына билдирүү жөнөтөт. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кайрылуулар, төлөм тапшырмалары жана кассалык чыгымдардын чектери райондук казыналык бөлүмдөрүнө жөнөтөт. Жергиликтүү бюджеттерди аткаруу жергиликтүү бийликтин аткаруу органдары тарабынан жүзөгө ашырылат. Ал аймактык казыналык бөлүмдөр жана салык кызматынын органдары аркылуу киреше жана чыгашага ылайык бекитилген бюджеттин негизинде жүзөгө ашырылат. Жергиликтүү бюджетти аткаруунун жүрүшүндө жогорку кеңеш тарабынан бекитилген чегерүү нормативдерине ылайык бөлүштүрүлгөн кошумча киреше, ошондой эле жылдын аягында кирешени ашыгы менен аткаруу же чыгымдарды үнөмдөөдөн келип чыккан кирешелердин чыгашалардан ашкан суммалары өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында калат, алынбайт жана жергиликтүү кеңештердин чечими менен жергиликтүү бюджеттин чыгымдарын каржылоого жумшалат. Жергиликтүү бюджеттерде анын чыгашаларынын көлөмүнүн 1%-нан ашык эмес өлчөмдө өз алдынча башкаруу органдарынын резервдик фонддору түзүлөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүү бюджеттеги баланстын жоктугу боюнча келип чыккан милдеттенмелер боюнча өз алдынча жооп берет. Отчеттуулук бюджеттик мекемелердин өткөн убакыт аралыгында ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана иш шарттары тууралуу маалыматтардын жыйындысы. Отчет объектинин ишмердүүлүгү тууралуу учурдагы маалыматтын негизинде түзүлөт. Отчетто бухгалтердик, статистикалык, оперативдик сыяктуу эсептердин бардыгы жалпыланат. Отчет айлык, кварталдык же жылдык сыяктуу белгилүү отчеттук мөөнөт үчүн түзүлөт. Кыргыз Республикасындагы бардык мекемелер үчүн отчеттук жыл катары 1 январдан 31 декабрга чейинки мөөнөт эсептелет. Отчеттор экономика жана финансы министрлиги тарабынан белгиленген мөөнөттө тапшырылат. Отчетторго төмөнкү шарттар коюлат. Өз убагында тапшырылуусу, берилген маалыматтын так жана объективдүү болуусу. Отчеттук маалыматтын өзгөртүлүүсү ишмердүүлүктүн туура эмес баалануусуна алып келет. Отчеттук маалыматты атайлап өзгөрткөндөр жоопкерчиликке тартылат. Отчеттук маалымат экономика жана финансы министрлиги тарабынан кабыл алынган буйрук формаларында тапшырылышы керек. Жергиликтүү бюджеттерди аткаруу тууралуу отчеттук формалар жана аларга тиркемелер финансы министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө отчеттук айдан кийинки айдын 15 числосунда тапшырылат. Финансы министрлигинин аймактык бөлүмү формалар боюнча отчетторду жана тиркемелерди финансы министрлигинин структуралык бөлүмүнө отчеттук айдан кийинки айдын 20 числосунда тапшырат. Айлык тиркемелер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан финансы министрлигинин аймактык бөлүмүнө айдын 10 числосуна чейин тапшырылат. Финансы министрлигинин аймактык бөлүмү айлык жыйынтыкталган тиркемелерди финансы министрлигинин структуралык бөлүмүнө айдын 15 числосунда тапшырат.